Кутмандуу күнүңүздөр менен ардактуу көрөрмандар, барыңыздарга ысык салам айткан. Бул УТРК Баткен телеканалында таңкы Баткен берүүсү түз эфирде бүгүнкү бейшемби күнгө алынган, так айтканда 28 ноябрь күнгө алынган эфирин баштады. Барыңыздарды кош келиңиздер биздин эфирибизге дейли, ардактуу көрөрмандар. Аты жөнүм Расул Акматов. Бүгүн бизде студиябызда конокто жаш таланттуу жигитибиз Арапбаев Замир мырза бүгүн студиябызга келип отурган учуру. Анда биз Замир менен эфирибизди баштайлы. Сиздер биз менен бирге болуп, биздин катардан алыстабаңыздар. Замирге болгон билдирүүңүздөрдү узатып берсеңиздер болот. Замир, ассаламу алейкум. Кош келдиңиз. Ден соолугуңуз жакшыбы? Кандай келип алдыңыз? Таңкы маанай кандай? Таңкы маанай сонун. Жакшы. Менен буйруса келип калдым. Замир мырза, эфирдин башында өзүңүз тууралуу биздин жалпы көрөрмандарга бир азмала кайтып берсеңиз, майктин башында. Так. Менин атым Замир, Байкарабак деген айылынан болом. Ошол 91-жылкымын. Жакшы. Анан ушул чыгармачылыкка аралашып, өзүңүз мына мен кече маалымат алганыма караганда обон жаратып, текст жазып жатат экенсиз. Кандай себептерден ушундай бир чыгармачылыкка ооп кеттиңиз десем болот да? Мен атам учурунда алып баруучу болуп жүргөн тойлордо. Анан ошолор атамдан байланыштуу болсо керек. Ошодон байланыштуу ырдап калганмын. Анан мектепте деле бир аз аккордеонду чертчелем. Ля тоналишинен кийин анан музыканы училищада бир аз окуганмын ошто. Окуунан жакшы колумдан келишинче чертип калганмын да. Демек азыр музыкалык билимиңиз бар? Ооба, бир аз бар. Орто десе болот. Аккордеондон сабак алдыңызбы ошондо? Ооба, аккордеондон алам. Мындан сырткары кандай аспаптарды ойнойсуз? Комуз, гитара, Ямаха. Колдон келишинче аларды. Бүгүн да комуздап келейин дедим эле, просто баягы шашылышты. Ооба. Комуздап келсек. Кийинки эфирлерибизден ар бир инструменттер менен ойноп бересиз деген ойдобуз. Келиңиз, анда эфирдин башында, ушу сиздин маегиңиздин башында бир сонун сиздин чыгармаңызды угалы деп турабыз. Кандай чыгарманы биздин көрүүчүлөргө ардап бересиз? Азыркы учурда мен өзүм жазган чыгармалар даяр эмес. Ошондуктан колдон келишинче Токон Эшбаев агабыздын 12 айым деген ырмырда берейин, Жакшы болот. Колдон келишинче. Жакшы болот, ооба. Жай күтүп, жай келбесең күзгө калып. Күз күтүп, күз келбесең кышка барып. Ошентип 12 айым өтүп кетет. Ошентип ар бир күнүм кайталанат. Ошентип 12 айым өтүп кетет. Ошентип ар бир күнүм кайталанат. Койсегер тагдыр сага жолуктурбай, карынба кыйгаш түшкөн жолушундай. Күтөмүн келбесең да өмүр бою, майданда жарын күткөн колуктуудай. Күтөмүн келбесең да өмүр бою, майданда жарын күткөн колуктуудай.
seni Yaşlar bargan toydon gütömün En akırkı tüngülüde gütömün Mangday jargan söyünüştün gütömün En akırkı tüngülüde gütömün Mangday jargan söyünüştün gütömün Mangday jargan söyünüştün Barakeldi, azamatsыз. Чоң рахмат. Үнүңүзгө береке дейли. Негизи эле баягы убактыңызды кандай баштап, кандай өткөрөсүз дегендей, ушул чыгармачылыктан сырткары ушундай обон жазып, ырдагандан башка дагы эмне менен алектенесиз бош убактыңызда? Бош убактымда мен азыркы учурда сөздүн ачыгын айтканда күнү түн эле бошмун дегендей. Азыркы учурда бош убактымда эч нерсе деле кылбайм. Анан өткөндө Бишкекке атайын бир иш чарага катышып келдим. Жакшы концертке катыштым. Анан 33 жашка кирип, биринчи жолу самолетко чыктым десем болот. Ошо биринчи жолу ошондой ийгиликтерди көрдүм дегендей. Кандай кара сунактарга катышып атасыз? Өткөндө ошол атайын 13 ноябрда майыптардын эл аралык күнү болду, көз азиздердин. Ошондо концертке катышкан элем, ошол. Ошол сөзүңүзгө утурлайлы, бизде ошол сиздин мен баягы Telegram каналыңызда бар, анан ар бир ошол ырларыңызды, клиптериңизди байма-бай көрүп турам. Ошол сиз айткан ошол бир кароо сунакка десек болот, ошол катышкан экенсиз. Ошол азыр мүмкүн болсо режиссер ошол Замирбек мырзанын ошол ырдаган ырынан кичине үзүндү коюп берсеңиз жакшы болот. Анан кийин маегибизди уланталы. Ошол Бишкек шаарында болгон көз азиздердин сынагында биздин коногубузда барып катышып келген. Ошол тууралуу видеобуз бар. Кыскача коюп берсеңиз мүмкүн болсо режиссер, анан кийин маегибизди уланталы. Алысты Баткен шаарынан келип отурат. Арапбай уулу Замирбек Темирбай Колдошевдин Кош эми сүйүүбагы чыгармасы менен. Бул ушул жылдын эле ноябрь айында болгон сынак. Ооба. Кандай болду анан сынак жөнүндө айтып бериңизчи? Эмне талаптар болду сынакта? Сынакта мен башында эми конкурс деп ойлогонмун да. Конкурс деп ойлосом, көрсө ошол майрамга мындай ырдаш үчүн эле тандаган экен да. Мен конкурс бекен деген бир башкача бир кыял менен барганмын. Бирок жакшы болду кандай болгон чакта дагы. Ырдап биринчи жолу ошондой Бишкекке сахнага чыкканыма бир аз башкача бир сезимдер менен. Эми буга чейин дагы ушул сахналарда чыгып жүргөнсүз, конкурстарга катышып жүргөнсүз дегенде. Ушул Баткен ичинде эле. Бир эсте калган ушул конкурстардан айтып берсеңиз, көбүнчө кайсыл тематикадагы ырларды аткарасыз? Көбүнчө мен мындай жай ырларды жакшы көрөмүн. Мындай шаңдуу ырларга анча деле жакын эмесмин. Эми баягы тойлорго чыкканда айла жоктон шаңдуу ырларды ырдаганга туура келет экен да. Ошон үчүн көбүнчө мен мындай жай ыргактарды жакшы көрөм, ырларды. Жан дүйнөңүз ошону каалайт. Ооба, жан дүйнөм ошону каалайт. Анан ыр жазганда дагы көбүнчө ушундай жай ырак чыгарышка аракет кылам. Бирок азыркы талапка байланыштуу шаңдууракты талап кылат экен да, жаштарчы. Ошого эми ага деле буйруса аракет кылам го. Анан баягы ырлар жазып атканда кандай жазасыз? Эми мен сурайын дегеним, сиздин мындай көрүү немеңиз канча пайыз дегендей? Көз боюнча? Ооба. Көз боюнча где-то ошол 1 метрче көрөм да. Ошол. Анан ырларды кандай жазасыз? Ырларды жазганда кайсы учурда келет дегенде? Илхам ар кандай болот да, эми баягы айтыш кыйын, баягы түн ичинде деле болуп калат. Кээде мисалы үчүн
көлгө эс алып барып калганда бир жерлерге ошондо болуп калат. Анан кээде баягы ойлонгондо мындай жашоо жөнүндө ыр жазгың келип калат. Ошондой учурлар болот да. Азыр сиздин ушул мына жеңилдим тагдырыма деген бир текстин коюлган эмес окшойт менимче. Ушул чыгармаңыз боюнча айтып берсеңиз, качан кантип жаралып калды бул? Бул чыгарма жакында эле жаралды. Ошол Темасы эмне деген? темасы тагдыр деген. Тагдыр деген. Демек, жеңилдим тагдырыма, жешилдим намысыма, жек көрүп бул дүйнөнү жолуктум кайгы муңга дейт. Ооба, бул дагы өзүмдүн жашоомо байланыштуу. Ушундай кылып жазышка туура келип калды. Ошондой анан мындай позитивдүү мындай ырларды жазайын десем, эч эле ушул нерселерден чыга албай атам да, негедир же жашоого байланыштуу ушундай ырларды жазып каламбы, негедир ушундай болуп калды. Ушундай болот. Бизде билдирүү бар экен. Сахналаш досторуң Манзура дейт, Медер Кулпунайдан салам дейт, чыгармачылык бийиктиктерди каалайбыз деп бизге 868 абонент билдирүү калтырган экен. Саламатчылык азыркы учурда көрүп атат окшойт. Бул Аравандан экен. Аравандан. Таныдыңызбы? Ооба, таныдым. Салам. Сахналаш достор. Анан Араван туугандар дагы бир салам айтабыз мынакей. Сиздин дагы баягы сөзүңүз, сурооңуз биздин коногубузга келди, жооп кайтардык. Буюрса дагы ушинтип SMS жаза бериңиздер. Кутмандуу күнүңүздөр менен дейт. Ийгилик каалайбыз, чыгармачылык өнөрүңүз өркүндөй берсин. Дагы бир чыгарма аткарып берсеңиз, үнүңүз керемет экен дейт. Дагы чыгарма аткарып берели анда, суроолор боюнча. Макул. Анда эмесе сиздер үчүн зар болдум деген ырдыр да берейин, колдон келишинче. Же шаңдуураак кылайынбы? Бизге негизинен шаңдуу болсо дагы жакшы болот. Себеби анткени биздин эфирибиз мына шаңдуу дегендей эркин, ошондой кеңири отуруп, ошол кеңири ырдай берсеңиз болот. Кеттик анда. Шаңдуу кылайын, анда Гүлжигит Сатыбеков агабыздын Сулууга деген ырын. Каштары кара деп коюп, ошол да берейин. Кеттик анда. Assalomu alaykum, aqsı jerim amandı, qabıl al salamın bağlandı. İzdep bir keldim koluktu, aqsıdan sulu joluktu, qaraşı jüröktü, oruktu. Kaşları kara, gözleri kara, körgün can sultana. Çırayın kara, baskanın kara, buralat buralat. Aydın kızı mı, çolpan yıldız mı, cebizden alış mı? Suyum yetmedi, kolum yetmedi, sarıldım bağış mı? Ömrümdü bilme düşündü, körbügüm mınday solunu. Çinele, çinele, süydüm mü? Kanday bir ayla kılayın, kolumdu barıp surayın. Tübölüp bolsoңчу jubayın. Kaşları kara, gözleri kara, körgün can sultana. Çırayın kara, baskanın kara, buralat buralat. Aydın kızı mı, çolpan yıldız mı, cebizden alış mı? Suyum yetmedi, kolum yetmedi, sararlı bağış mı? Ora keldi, azamatsız. Сонун ушундай ырлардан да чыгарып турсаңыз болмок, сизге жарашат экен. Көбүнчө кимдердин ушундай ырларын аткарып ырдап турасыз? Көбүнчө башында айтып кеткендей, жай ырларды ырдайт элем. Көбүнчө Рысып Абдыкадыровдун, ошол Токон Эшикбаевдин, көбүнчө ошолордун ырларын ырдайм. Ошол. Эми
баягы жакшылыктарга чакырганда ал жакта эми шаңдырда туура келет. Ал жакта шаңдырда пароль жарылаганга туура келет. Пароль анда ырдап кое беребиз колдон келишинче. Жакшы, баягы жигитке жетмишин ыраазы кылат дегендей, Кудайга шүгүр экен ондайлар, буйрса. Жакшы, саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен дейт. Замирбек мырзага ийгилик каалайбыз дейт, аман болуңуз, эч качан оорубаңыз дейт. Ошондой элдин жакшылыгына кызмат кылып жүрө бериңиз дейт. Замирбек мырзага ийгиликтерди каалайбыз дейт. Баткен ТВ ишиңиздерге ийгилик деген билдирүүлөр бар экен. Чоң рахмат, ыраазычылык айтабыз. Көбүнесе ушул жакшылыктарга кимдер менен барып турасыз? Жакшылыкка көбүнчө өзүм жалгыз барамын. Себеби өзүм тагдырлаштарым бар, ош тарапта, ошол жакта жолугушуп, дайыма бирге болуп турабыз. Мына интернет өнүккөндөн бери Кудайга шүгүр, мына мамлекетибиз дагы жакшы көңүл буруп калды. Жаман эмес, жакшы. Ошон үчүн мына интернет өнүккөндөн бери бири-бирибиз менен таанышып, мына көз азиздер көпчүлүк бири-бирин тааныбайт эле да. Азыр бири-бирибизди таанып, жакындан жакшы болду. Бири-бирибиз жөнүндө жакшы маалымат билип калдык. Достор. Калдыңыз, ушул жогору жактан да жакшы көңүлдүү буруулар болуп калды деп. Кандай мындай көңүл буруулар болуп атат, кандай жардамдар болот дегендей да? Жардамдар эми бир аз жөлөк акчалар дегендей, ошолор бир аз кошулуп, бир аз болсо дагы эме болуп калды. Эми ушул биздики маселе ушул үй эле маселеси чечилсе буйруса. Ош тараптагы көз азиздерге үй маселеси чечилген экен мурда эле. Ал жакта жайгашкандар бар экен. Бизге дагы Баткенге ушу көз азиздерге атайын эми бир жеңил жолу менен атайын майыптарга үй салып берсе жакшы болот могу эле дейм да. Азыр деле бүгүн саат 2-де жогорку жактан келет экен. Ошолор менен дагы буйруса колдон келишинче айтып көрөмүн. Катчысы келип, ушул эл менен жолугушуп алат экен, балким ошол жерге барып дагы үнүңүздү жеткизсеңиз болот. Негизи жашоону кандай элестетесиз? Бир мындай кантип кыялданасыз дегендей да. Кандай кыялдар бар? Эми ар бир адам инсан кыял менен жашайт эмеспи? Сизде кандай кыялдарыңыз бар? Менин кыялдарым эми дайыма ушул сахнага чыгып, ырдап, ушу элге колумдан келишинче өнөрүмдү көрсөтөйүн деген бир жакшы ой тилектерим бар. Мындай маданияттуураак кылып бир концерт коеюн деген дагы бир жакшы ойлорум бар. Өзү мен туулган күнүм августтун 4-ү. Ошого карата эгерде Дом культура уруксат берип кала турган болсо, ушундай бир кыялым бар. Мындай өзүмдүн тагдырлаштарымды алып келип алып, мындай маданияттуураак кылып бир жакшы бир концерт коеюн деген оюм бар. Мени Москвада колдоп жүргөн дагы, TikTok'та колдоп жүргөн колдоочуларым бар. Ошолордун дагы арасында ырдап жүргөндөр бар, таксыбайт айтып. TikTok'та. Ошолор дагы келип коштоо беребиз деп атат. Буйруса, ошого дагы аракет кылабыз. Биз дагы УТРК Баткен телеканалга карап турбайбыз, колдон келишинче жардам беребиз, албетте. Эми ошол өзүңүз айтып калдыңыз, тагдырлаш менен жолукканда баягы эмнелер боюнча сүйлөшөсүздөр мисалы? Эмнелерди мындай максат кылып, эмне жөнүндө маек болот дегендей да? Биздики эми кадимкидей башка адамдарга окшоп, сиздерге окшоп мындай бир жерде иштесек деген бир ой да. Эми биз ушундай болсок да биздин акыл эсибиз иштейт. Ошон үчүн биз дагы мындай колубуздан келген иштер болсо ошол жерде иштеп, бир аз болсо дагы биз дагы турмушубузду мындай улантайлык деген бир жакшы ой да. Эми бизде өзү окуу жайлар бар, бирок мындай өзүбүздүн мындай кызыкчылыгыбызга байланыштуу эмес да. Эми баягы массаж бар экен. Массаждан дагы башка окуу жайлар ачылса бизге деле. Жашыбыз өтүп кетсе дагы окуп. Ооба. Дүйнүң туруштарда ырларын угуп турабыз дейт. Ишиңизге ийгилик деген билдирүүнү биздин абонентибиз калтырган экен. 240 абонентке чоң рахмат. Деп дем күч берип туруңуздар, сөз түрдө сиздер үчүн жагымдууларды аткарабыз. Канча бир туугансыз? Мен 4 бир тууганмын, ортончусу менин. Бардыгыбыз уулбуз дегендей. Ошол. Үй бүлө боюнча? Жок. Жакшы, бул жерде ушундай суроолор келип аткан. Жагымдуу бир дагы аткарып берсе, үнү сонун экен, үнү жакты дейт.
келиңиз ушул көрөрмандарыбыз үнүңүзгө ашык болуп атат эми ушул көрөрмандардын урматына дагы бир чыгарма болсун эфирибиз дагы баягы жакшы адам менен отурсаң убакыттын өткөнүн билинбей калат дейт го. Ооба, туура эле. Убактыбыз дагы сапарын картатат экен. Кайсы чыгарманы аткарып бересиз эми? Дайыма күлүп мындай маанайыңыздар ачык болсун деген ойдо колумдан келишинче баягындай күлчү кайра, баягындай жырчы кайра деген ырдырда берейин, колумдан келишинче. Болот, каалап коюңуздар сиздер үчүн анда занатынан. Bağındı gül göteğin yazdağı Kalamadım senden gülük ay başkanı Öçmey durgan tübölük men üçün Ömürümdün sen ekensin aktağı Bayağınday gülçü kayra, bacırayım cürçü kayra. Bayağınday geç kaygırbay, bayağınday gülçü kayra. Köp sulular görünse de gözüme Kömül tolup ten gelmedin ay özüme Tatlı bolup dayım birge jirsin de Tağdır seni ençileptir özüme Bayağınday gülçü kayra, bacırayım cürçü kayra. Bayağınday geç kaygırbay, bayağınday gülçü kayra. Kabıl albay kede aytkan sözüngdü Kança çolu haba kıldım ay özüngdün Keçir canım soranarım geçirsem Eğer çındam süyer bolsoň özümdün Bayağınday gülçü kayra, bacırayım cürçü kayra. Bayağınday geç kaygırbay, bayağınday gülçü kayra. Bayağınday geç kaygırbay, bayağınday gülçü kayra. Suyçu kayra, ey gülçü kayra. Азаматсыздар, баягындай эле күлүүлө жүрөрүңүздөр, ар дайым жылмайыңыздар, ардактуу көрөрмандар. Сөз түрдө сиздерге ушундай бир жылмаюу тартуулаган бул УТРК Баткен, таңкы Баткен берүүсү. Бул чыгарылышты көрбөй калган болсоңуздар, биздин YouTube баракчабыздан дагы УТРК Баткенди издеп тапсаңыздар болот. Ошол жерде биздин каналыбыз бар, катталып, ой пикир жазып койсоңуз да жакшы болот. Андан сырткары Facebook, Instagram баракчабызда да бар экенин унутпаңыздар, ардактуу көрөрмандар. Замирбек мырза, алдыда кандай пландарыңыз бар? Эми соңку суроолор болсун, пландар боюнча сүйлөшөлүчү. Эмне план бар? Биздин буюрса, ушул ар бир студиябызга келген коногубуздун ушундай тилек максаттары орундалат деген ойдобуз. Мына алда ушул концерт берсем экен деген бир ниеттериңиз бар экен. Кудай буйрса ишке ашып калсын дейли. Андан сырткары дагы эмне пландар бар?
пландар эми ошол жана айтып кеткендей бир жумуш болсо бир эле музыка менен чектелип калбай баягы жашоодо күнүмдүк неме болуш керек экен да, иш болуш керек экен. Ошого бир пландар бар. Эми иш дагы болуп калса жакшы болмок эле деген бир жакшы бир план ойлор менен жүрөм да. Ошол. Жакшы, андан сизге рахмат. Ушундай убактыңызды бөлүп, жок дебестен келип, ушул биздин аз болсо дагы көрөрмандарыбызга, өзүңүз айткандай, көрөрмандарыңызга жакшы чармаларды арнап өттүңүз. Эфирдин соңунда сизге бир эркин микрофон берейин. Берилбей калган суроолорум болсо, айта турган сөзүңүз болсо, кенен айтып алсаңыз болот. Бул эми сөздүн ачыгын айтканда мына сахна менен телевидение бул өзүнчө бир башкача сүр болот экен да. Анан кээде баягы сүйлөп атып сөздү дагы мындай топтоп сүйлөш дагы кыйын экен, чындыгындачы. Ошондой эми Кыргызстаныбызда тынчтык болсун дегендей дайыма ушундай ийгиликтер боло берсин мындан ары. Ошол сиздерге дагы ийгиликтерди каалаймын. Рахмат, мени ушундай сыйлап чакырып койгонуңуз үчүн. Рахмат. Келип бергениңиз үчүн. Кудай буйруса дагы бир сиз менен келин отуруп маек кылабыз деген ойдобуз. Буюрса ушул концертиңизди берип калсаңыз, ар дайым ушул концертиңизде да дем күч берип турабыз, колдоп турабыз дегендей. Анан ушул биз көрүүчүлөргө айтабыз, Замирбек мырзаны ушундай жакшылыктарга чакырсаңыздар, мына ушундай жандуу үн менен кааласаңыз аккордеон же болбосо комуз, гитара менен коштосун, ар дайым сиздин жакшылыгыңызга кызматта, ар дайым таптаяр. Сөз түрдө чакырып колдоо көрсөтүп турсаңыздар дагы ушундай таланттарга, балким таланты дагы кошулуп ачылып, бир сонун мыкты чыгармаларды сиздер үчүн сунуп турганга ар дайым даяр. Рахмат, дагы бир жолу ишиңизге ийгилик. Кудай буйруса кийинки дагы жакшылыктарда көрүшөлү дейли. Ардактуу замандаштар, Кудай буйруса бүгүн мына сиздер УТРК Баткен телеканалында таңкы Баткен берүүсүн көрдүңүздөр. Убакыт деген учкан куш экен, эми кушту кайтарса болот, бирок убакытты кайтарса болбойт дейт. Ансыгандай ар бир нерсенин аягы да болот экен. Биздин да эфирибиз дагы мына убагыдан да өтүп баратат. Ошондуктан сиздер менен коштошобуз. Айта кетчү нерсе, бүгүн Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы эл менен жолугушуу өткөрөт. Тагы айтканда 2 күндүк иш сапары менен Баткен жергесинде болот экен, ардактуу көрөрмандар. Ошондуктан каалоочулар, ушул жолугууга баруучулар болсо, сөз түрдө барып жолугууга катышсаңыздар болот экен. Бул тагы айтканда ушул Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн жыйындар залында жолугушуу болот экен. Ошол жерде сөзүңүздөр болсо, балким барып ошол жерден катышып кетсеңиздер болот. Ушу менен эфирибизди жыйынтайбыз. Аты жөнүм Расул Акматов болду. Режиссерлук пульттан Нургүл Мырзахматова болду. Жана ушундай оператор Жыргал Абдыжалилов болду. Биз сиздер менен коштошобуз. Келерки эфирлерден көрүшкөнчө аман туруңуздар.